Men öz gözüm menен görüp geldim. 54-55 жаштагы gelin rak orusu menен kaşı çaçı düşüp kalgan türmöde жатат. Uagında Rısaliyev başlagan kişiler janağı Kırgızdın jigitтерин kulağın kesken Vorzakon Aziz Батукаевга окшогонду чыгарып жүрген. Ошол диагнозду фальсификация кылып туруп, накта ооруп жаткан рак менен болгондо да онкология метастаза берип коюптур. Түрмөдө жатат. Өз көзүм менен көрүп келдим. Бул маселени батыраак урматтуу депутаттар суранып кетем. Депутаттык комиссия түзүп, ошол жерде кече комитетте да көтөрүп чыккан бул маселеничи. Ушуну бир жөнгө салганга жардам бересиздер деген чоң бул жерде жүздөгөн адамдардын үмүтү бар. Бұл жерде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мекенчил депутаттык тобунун номер 53 чечими бар. Бұл Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мекенчил депутаттык тобу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 13 беренесин жана 31 беренесинин талаптарына ылайык убактылуу комиссия түзүү боюнча сунуш бар. Сиздин алдыңызда кагаз түрүндө да барды. Бұл убактылуу комиссия мыйзамсыз соттолгондор, жазаны өтүп жаткандардын шарттуу түрдө туура же туура эмес бошотулуп жаткандыгы тууралуу УДО боюнча жана соттордун жана прокурорлордун ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана башка тиешелүү ушул ишке тиешелүү органдардын ишмердүүлүгүн карап чыгуу боюнча убактылуу депутаттык комиссиясын түзүп берүүнү сунуштап суранган. Ушул чечим сиздерге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурлан Тургунбекович сиздин алдыңызда турат. Ушуну ар бир фракциядан, депутаттык топтордон тез аранын ичинде депутаттык комиссияны түзүп, ошол жанагы жогоруда айтылган маселелерге тиешелүү органдарды бир сыйра карап чыкпасак болбойт.